Салам барыңыздарга. Биз аэропортко келдик. Мамамды тосуп алганга. Бул жылы Анталияга турист аябай көп келет деп атышат го. Чындай эле киши көп. Мамамды күтүп атканыбызга уже 3 саат болуп кетти. Мамамды тосуп алган видеобуз жок. Анткени мындай болду. Биз мамамды тосуп турдук. Аябай кечи баштады, уже 1 сааттан ашып калды да. Анан бир турецкий неизвестный номерден эле мамам чалды. Мени ушундай полицейскийлер кармап кетти, бир офиске алып келишти. Просроченный күндөрүң бар экен визада. Ошол күндөрдүн штрафтарын төлөйсүң деп атышат, деди. Анан мен менен кошо да бул жакта бир 7-8 киши бар депчи. Анан мен негизи билгем, ошо октябрда келген болчу, 8 күнгө келип кеткен да. Ошол күндөрүнө төлөтөт болуш керек депчи. Анткени биз убактысынан мурун кирген да Турциягачы. Атайын бир убакыттар берилет да, чыккандан кийин мынча айдан кийин кириш керек дегенчи. Ана ошондо ошо эрте кирген болчу да. Төлөтөт го деп анын алдында деле айткан болчумун мамамачы. Эгер төлөө деп калышса штрафты төлөп алып эле анан чыгып кете бериңиз депчи. Анан ошол 8 күндү төлөө деп атышат деди. Анан хорошо мамай төлөңүз дедим. Анан эгер акча жетпей турган болсо, сразу тоже ушинтип номер таап, турецкий чалыңыз. Анан биз кантип алсам болот деп сураңыз. Анан биз дагы бул жактан охраналарга кайрылып, ичине кирип беребиз деп ушинттим да. Анан макул деп $200 дешиптир. Анын өзүнүн акчасы бар болчу жанында. Анан ошону төлөптүр. Бирок биз 4 саат күттүк да, 4 сааттан чыкты. Эмнеге аябай кеч чыкты десеңер, ошо төлөткөнгө алып киргенде система иштебей, кечке аларды күттүрүптүр да, система иштебей атат депчи. Анан ошо системасы иштеп, андан кийин ушу мамамдыкы эле доллар менен окшойт да. Берки эжелердики лира менен окшойт, алар бат эле төлөп эле анан чыгышты да. Мамамдыкын болсо лирага алмаштырыш керек деп алмаштыртып, ушинтип иши кылып аябай проблема болуп, анан ошо бир кыздын номеринен чалды да. Ошол кызга аябай ыраазычылык билдиремин. Ойло сонун кыз экен деп мамам макул деп эле сразу эле чалдыртып, сүйлөштүртүп атты да. Улам-Батбаттан сүйлөшүп аттык. Бирок мындай болду, жанагы биздин жаныбызда да күтүп тургандар болду да, алардыкы да чыкпай атты. Анан уже бириз сүйлөшүп калдык да, сиздики да чыкпай атабы депчи. Анан штраф төлөп атышыптыр деп чогуу турдук да күтүп. Анан алардыкы уже чыгып башташты. Чыгып кетишти. Анан биздики чыгат болуш керек десек эле жок, эң акыркы биз калдык да. Мамам такыр чыкпайганынан аябай уже переживать этип баштадым менчи. Анткени чемоданы чыкпай калдыбы, чемоданын жана кечке айлана берет го. Ошол айланып атып, анан бул эч ким албайт экен деп алып коюштубу ар жака депчи. Анан мамам болсо ошо таппай же күтүп турабы кечке жана айланган немени депчи. Ошентип уже переживать этип баштадым. Анан бери жака кирип, ошо күйөөм экөөбүз охранага уже жинденип айтып баштадык. Бизди ичине киргизгиле, уже все, элдердин баардыгы чыкты, биздин эле мамабыз калды, чыга элек депчи. Десек ал макул деп өзүнүн шефтерине чалып баштады. Мен азыр алар менен сүйлөшөйүн, анан кийин киргизели депчи. Анан макул дедик. Ошентип алар менен биз сүйлөшүп күтүп турган кезде мамам жаныбыздан чыгып кетип калыптыр. Анан бери сыртка чыгат да, чыкса эле биз жокпуз. Огош бетер переживать этип, анан дагы бирөөнүн
бирөөнүн номерин сураса, ал бала болсо интернет кошуп берейин сизге, өзүңүздүн номериңизден чалыңыз деп, анан интернет кошуп берем WhatsApp'тан. Ошо биз охрана менен жаңы эле сүйлөшүп атсак, чалып калды да, мен чыкпадымбы, силер каякта турасыңар депчи. Анан ой, биз мойлы жерде туруп кантип өтүп кеттиңиз, турбадык беле деп ошентип атып, анан кийин биз дагы чыгып учурашпай дагы элечи, эмне болду анан деп мамамдын оозу аябай кургап кетиптир, байкушум аябай переживать этип стресс болгон окшойт да. Анткени андан мурун дагы чалышып сүйлөшүп атканда мен аны ойлоп атсам, ал болсо мен кызымды ойлойт да, небересинчи. Ал жүдөдү го байкушум, кечке эмне кылып атат, ал кыйналды го деп. Ой, кыйналбай эле ойноп атат, сиз аны ойлобой эле коюңузчу десем деле, кызым ачка болду го, анан эмне болду, бир нерсе алып берип тургула, сыртта тамак аш саткан жер бар бекен деп кечке небересин ойлойт да. Анан сиз аны ойлонбой эле коюңуз деп. Ошондон чыккандан кийин эле оозуңуз кургап кеттир, анан эмне жакшы элесизби деп ушинтип эле баягы ошол проблеманы сүйлөшүп баштаптырбыз да. Анан бир малдан күйөөм мама келиңиз өп коеюн деп атпай, биз такыр эле учурашпай эле сүйлөшүп баштаптырбыз да. Анан мамам да күлүп эле деп нерв болгондон такыр силер менен учурашканды да унутуп коюптурмун деп. Анан ошо ойдон видеого да тарткан жокмун, ойго деле келген жок. Ошентип анан үйгө келдик. Келип айтып атам, самое главное, аман эсен жеттиңиз, баягы 5 саат күттүкпү, 10 саат күттүкпү, неважно депчи. Ошол эми мындан ары мамам менен видеолорум аябай көп болот. Анткени 3 айга келди. Ошол аябай сүйүнүп жыргап жүргөн кезим. Азыр мындан кийинки видеону көрүңүздөр. Чемоданды распаковка кылдык. Мурунку келгендерде дайыма аябай көп нерсе алып келчү. Өзү Пегасустун багажы 20 килограммго, анан биз 20 килограмм дагы лишний алчубуз да, акчасыначы. Ошентип бир 40 килограмм менен келчү дайыма. Мунусунда болсо айттым мамама, жок, көп нерсе алып келбей эле коюңуз, еще өзүңүздү да жаныңызды кыйнап, кереги жок депчи. Жаныма кел, менин жаныма. Эмне бар экен бунун ичинде? Ач кызым, ач. Карачы, ой, этти. Жерге кой, я кызым, Чачпайын. Ал эмне экен? Алды эмне экен? Бул да эт бекен. Чучук, несет. Чучук. Эмне экен? Бул колбаса экен. Бул да колбаса экен. Бул да чучук экен. Майонез. Акырын алайын. Келем, бул жагына чалайын. Ал колуңду. Бул жакта тайнеңдин кийимдери го кызым. Бул жак тайнең кийимдери экен. Пунчоза бар экен, карачы. Пунчоза бар экен. Мама, аябай аз кийим алып келиптирсиз, Жок, тиякта да бар да. Эйти сумкада да бар да. Несе бар? Мону ким алып берди? Аны мен алдым. Сиз алдыңыз, Пекин көйнү. Несе карачы? Тайне сага алыптыр могуну. Тигини карайсызбы? Тиги немеге кызыгып атат встречке. Эмне кылайын дейсиз? Тигини тот пакеттен топтаңыз алды. Муну тотчу, Вау, Ниса!
Бұл көйнекке қызықпай, пакеттерге қызығаттан. Бак, пакетті сен ал. Ойыншықтарың сал, пакет жақшы көреді. Приправа бар кішкене еменеке күнжігіні құраған салатты Мына жерде приправалар. Өлегенен болды приправалар. Бұл сапашканың немелері де шоколадтары. Бұлар осы сапашканың шоколадтары. Бұл болса 2 санды. Bunu жақсы көреді Айбай. Екі чучук. Ондай кесмелер жоқ бізде. Ошо биздики Айбай жакшы экен. 5 бармактын кесмеси. Бұл жақта койдун эти да бар эми, Могул. Тайжан берип жибериптир. Калганы болсо уйдун эти. Колбаса, майонез, фунчоза, приправа. Анан бұл болсо кызыма көйнөк. Видеодан Айбай чоң көрүнүп атат го, бирок кичинекей эле көйнөктөр. Видеолорумду аягына чейин көрүп, лайк басып, жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап, мени колдоп жаткандарыңыз үчүн аябай чоң ыраазычылык билдиремин. Негизи блогер үчүн аябай бул мотивация берет да, просмотрлардын саны, ошондой жакшы комментарийлерчи. Ал эми жаман комментарийлерге маани бербейм мен. Такыр эл эмне дейт деп жашаган кыздардан эмесмин. Эгер андай болсом, такыр чыкпайт болчумун интернетке. Муну эми өзүңүздөр деле түшүнүп жатсаңыздар керек да. Анткени жаман комментарий жазган кишилер ошол адамдын ярый фанаты болот негизи. Потому что элестетсеңер, ар бир видеодо жаман сөз жазган адамдар бар да, мисалы менде. Башкаларды билбейм, бирок менде ушундай бир канча адам бар. Ар бир видеомдо жазышат, анан еще аябай понятно болот да, что они до конца көргөндөрүчү, ошол видеомду до конца көрүп, анан ар бир видеомо жаман комментарий жазып аткандан кийин ар бир видеомду көрүшөт да. Вот. А эгер кызыгы жок болсо, кызыгышпаса, неге көрүшмөгөлө? Мен мисалы көрбөйм. Кызыкпаган кишимдичи такыр көрбөйм да. Анан маңдайыма чыгып атсам эмне кылайын дешет да. Мисалы жаман комментарий жазат да мага бирөөчү. Ага болсо анда эмнеге көрөсүң деп дагы башка бирөө жазат да. Десе маңдайыма чыгып атпайбы деп жооп берет экен да. Вот. Ал көргөн сайын мен чыгам да. А көрбөсө чыкпайт болчумун. Вот. Ошон үчүн жаман комментарийлерге маани бербе деп жазасыздар го. Чын жүрөгүм менен айтып жатамын, такыр маани бербеймин. Вот, маани берсем чыкпайт болчумун мынтип турабы. Вот. Анан мени колдоп көргөндөргө аябай ыраазычылык билдиремин. Ушул убактыңарды бөлүп, менин видеолорумду көрүп, жакшы сөздөрүңөрдү арнап жаткан убактыңарды аябай баалайм да. Ошон үчүн сиздер үчүн көбүрөөк видео чыгарганга аракет кыламын. Кийинки видеодо көрүшкөнчө